Қазақстанда Астана Хаб менен инновациялык технологиялар паркын бириктирүү сунушталып жатат. Бул өлкөдөгү маалыматтык коммуникациялык экосистеманын өнүгүшүнө, ошондой эле IT стартаптарынын эл аралык технопаркынын ийгиликтүү тажрыйбасын башка инновациялык багыттарга жайылтууга өбөлгө түзөт. Мажилисте инновациялык секторду мамлекеттик колдоо системасын өркүндөтүү боюнча айрым мыйзам актыларына ушул жана башка өзгөртүүлөрдү камтыган мыйзам долбоору сунушталды. Каныш Тулеушин белгилегендей, жарандык жана ишкердик кодекстерине ошондой эле республиканын 8 мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү пландалууда. Алар 4 негизги блокко топтоштурулган. Мекеменин маалыматында алгачкы эки паркты бириктирүү боюнча бардык мыйзам чыгаруу процесстерин жөнгө салууга, ошондой эле аларды каржылоого жана өзүн өзү камсыздоого жетишүүгө тиешелүү. Үчүнчү блок инноваторлор үчүн бирдиктүү терезенин маалыматтарын толтурууга багытталган. Бул маалымат жеткиликтүүлүгүн борборлоштурууга жана колдоо чараларына мүмкүндүк берет. Ошондой эле венчурдук рынокты өнүктүрүү боюнча 4-блок бар. Ал венчурдук фонддорду кошо каржылоого бөлүнгөн каражаттардын натыйжалуулугун жана эффективдүүлүгүн баалоого багытталган. Санариптик өнүктүрүү министрлиги тарабынан 2 негизги бөлүмдөн инновациялык колдоо порталынан жана санариптик илимий порталдан турган улуттук инновациялык системанын бирдиктүү терезеси түзүлдү. Инновациялык колдоо порталы және цифрлык илимий портал.